Президент Сооронбай Жээнбеков кече 7-октябрда өлкөгө Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен жыйынына катышуу үчүн келген Азербайжандын премьер-министринин биринчи орун басары Ягуб Эюбов менен жолугушту. Өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелердин азыркы абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан Азербайжан менен мындан ары да өз ара ишенимге жана сыйга негизделген достук мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани бере турганын белгиледи. Эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн негиздеринин бири дарамети толук ачыла элек экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү болуп саналарын баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков энергетика, транспорт, тоо-кен өнөр жайы, билим берүү, медицина тармактарында жана туристтик мүмкүнчүлүктү пайдалануу боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Азербайжандын премьер-министринин биринчи орун басары Ягуб Эюбов президент Ильхом Алиев президент Сооронбай Жээнбековду Бакуда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгы кеңешинин мамлекет башчыларынын кезектеги жыйынына катышуусун күтүп жаткандыгын белгиледи. Ал акыркы жыйыны 5 жыл мурда Бакуда өткөн Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен 3-чү жыйынынын Бишкекте өткөрүү мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ягуб Эюбов өкмөттөр аралык комиссиянын иши президент Сооронбай Жээнбековдун Азербайжан менен мамилеге өзгөчө мамилесинин улам калууна келгендигин баса белгиледи. Азербайжандын премьер-министринин биринчи орун басары Ягуб Эюбов соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү өлкөлөр ортосундагы өз ара боордош мамилелерге негиз болоорун белгиледи. Бүгүн 8-октябрда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин отуруму өттү. Анда добуш берүү менен бир катар жаңы элчилер дайындалды. Отурумда аталган комитет тарабынан Кыргызстандын Иордания менен Бахрейндеги элчиси кызматына Сапаргүл Адамкулованын талапкерлиги жактырылды. Адамкулова 2018 жылдын март айынан баштап Кыргызстандын Кувейттеги элчиси болуп эмгектенген. Мындан сырткары Кыргызстандын Индиядагы элчиси дагы болгон. Ал эми Бакыт Жусупов Кыргызстандын Чехия менен Словакиядагы элчиси болуп дайындалды. Буга чейин Жусупов Кыргызстандын Австриядагы элчиси болуп эмгектенген. Ошондой эле Болот Отунбаевдин Кыргызстандын Канадагы элчиси кызматына талапкерлигин Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети колдоду. Отунбаев 2019 жылдын январь айынан баштап Кыргызстандын Америкадагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болгон. Ал эми Аликбек Жекшенкулов Кыргызстандын Армениядагы элчиси болду. Буга чейин Кыргызстандын Россиядагы элчиси болуп эмгектенген. Коомчулукка миллион аты менен таанымал бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун Бишкектеги ресторандардын биринде тартылган сүрөтү интернетке тарады. Ал буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаевдин уулунун үйлөнүү тоюна да катышкандыгы айтылган. Маалым болгондой, Матраимов кече 7-октябрда өткөн футболчулардын кечесине катышкан. Футбол боюнча Кыргызстандын федерациясы өткөргөн кечеге бир топ аттуу баштуу адамдар чакырылган. Эскерте кетсек, өткөн жумада Райымбек Матраимовдун агасы депутат Эскендер Матраимов азаттыкка маек берип жатып, инисин Түркияда иштеп жүргөнүн айткан. Бишкек шаарында 9-10 октябрда Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин өзгөчө кырдаалдар боюнча координациялык кеңешинин 12-чи жыйыны өтөт. Өкмөттүн 30-сентябрдагы токтому боюнча иш-чараны уюштуруу жана өткөрүү өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылды. Ошондой эле министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана административдик ведомстволор ÖKMге жардам көрсөтөт.
Билим берүү жана илим министри Кандыбек Исаков өлкөдөгү райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Министр билим берүү башкармалыктарынын аймактардагы жетекчилерин бир жерге чогултуп, пикир алышуу жолу менен коомчулук тарабынан айтылып жаткан сындар жана учурда жаралган актуалдуу маселелерди талкуулап, өнүгүү багыттарын белгиледи. Исаков билим берүүнүн сапаты, мектептердеги фондторго мажбурлап акча чогултуу, окуу китептеринин сапатындагы жана мазмунундагы кемчиликтер, авариялык мектептердин абалы, мектеп жана бала бакчалардын курулушунун сапаты, мугалимдердин социалдык шартын жакшыртуу, статусун көтөрүү, билимин өркүндөтүү, кагаз иштери электрондоштуруу жана мектеп ишин уюштуруудагы кемчиликтердин айтып, ар бир маселени системдүү чечүүгө киришүү керектигин белгиледи. Билим берүү жана илим министрлигинин ишин жакшыртуу үчүн структуралык реформаларга барабыз. Ашыкча түзүмдөрдү жоюп, санариптештирүүгө өтүүнү тездетишибиз керек. Ар бир көйгөйдү системдүү чечүү менен билим берүүнүн башкы мекемесинин жоопкерчилигин күчөтүү зарыл, деди Исаков. Ал кошумчалагандай, министрлик коомчулукка ачык айкын болуп, бардык түшкөн арыз даттануулар, сунуш пикирлерге ыкчам жооп берүү системасы жолго коюлушу керек. Жарандардын кайрылуулары үчүн мобилдик тиркеме иштеп чыгуу пландалып жатат. Жакынкы убакытта билим берүү мекемелеринин бирдиктүү маалымат реестри түзүлөт. Мында билим берүү түзүмүндөгү бардык маалымат электрондук түрдө сакталат. Мектеп, бала бакча, педагогдор билим берүү программалары, жогорку окуу жай боюнча маалымат камтылат жана ал түндүк системасына кошулат. Кандыбек Исаков электрондошуп жаткан доордо билим берүү мекемелеринин иши да тез арада санариптештирүүгө багытталышы керек деп эсептейт. Министр бул аркылуу коррупциялык элементтерге бөгөт коюу механизми жөнгө салынарын белгиледи. Мындан тышкары, окуу китептеринин жазылышы, чыгышы, сапаты, мазмуну жана жасалгасы боюнча жаңы жобо кабыл алынып, механизмдер өзгөрөөрүн кошумчалады. Буга чейин айтылган коомчулуктун, адистердин, эксперттердин сын пикирлери, топтолгон көйгөйлөрдүн жыйындысы терең талданат. Бишкекте маршруткада бара жаткан киши жашы жете элек кызга ыдык көрсөткөн. Бул тууралуу кыздын атасы Кактус медиага билдирген. Анын айтымында 14 жана 16 жаштардагы эки кызы Воен Антоновкадан маршруткага түшкөн. Эки аялдамадан кийин Новопавловкадан эркек киши түшүп, эң артындагы бош орунга отурган. Бир нече убакыттан соң эркектин жанындагы орун бошоп, кыздардын улуусу барып отурат. Бир аз убакыт жылгандан кийин бейтаныш адамдын колу кыздын бутуна тийгенин сезет. Кыз кокустук болдуго деген ойдо унчуккан эмес. Бир мүнөттөн кийин колун аласына салып жиберген. Өспүрүм эмне кылып жатасыз деп кыйкырып, жанындагы кишини колго чапкан. Анын жанынан обочурок жылып, кишини сүрөткө тартып алган. Ал эми ыдык көрсөткөн адам терезени карап отурган бойдон түшкөн эмес. Кыздар бара турчу жерине жеткенде түшүп калышкан. Кыздардын атасы Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына арыз жазганын маалымдады. Бишкек шаарынын Чүй проспектисинде 3 маршрутка катышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 7 октябрда эртең мененки саат 6:30 чамасында болгон. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтер Аламедин 1 көчөсү тарапка жүрүп баратканда Фрунзе гипермаркеттин алдында башка спринтер бурулуп жатып, биринчи спринтер менен кагышкан. Ошол эле убакта токтоп тургандагы бир маршрутканы сүзгөн. Кырсыктан 2 айдоочу жабыркаган. Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, унаалар айып короого токтотулган. Бишкек шаарында кечээ 7 октябрда 2 унаа күйдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бишкектеги Красный строитель конушундагы Бельский көчөсүндө Toyota Noah үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйдү. Учурда өрттүн себеби такталууда. Ошондой эле белгисиз себептер менен Дэн Сяопин менен Интергельпо көчөлөрүнүн кесилишинде Audi 100 унаасынан өрт чыгып, анын кесепетинен унаанын салону күйгөн. Адамдар жабыркаган жок.
Социалдык тармактарда Юлия аттуу колдонуучу кече 7-октябрда медициналык борборго барып, таш боорлукка күбө болгонун айтат. Анын айтымында шал оорусу менен жабыркаган кызынын баш мээсин тарттыруу үчүн Кортекс медициналык борборуна барган. Кезек көп жана кайрылуучулардын дагы саны арбын болгондуктан орундардын бири да бош болгон эмес. Баласын көтөрүп турган Юлия МРТнын каттоосунун жанында бир отургучтун турганын көрүп, ага кызын отургузат. Юлия белгилегендей, баласы шал оорусу менен ооругандыктан ал баса албайт. Керектүү кагаздарды толтурганча кызынын жанына имараттын ичиндеги кароолчу келип, бутуңду тартып түшкүн деп урушкан. Эне байкап калып, кызым оорукчан, ал сиздин айткандарыңызды түшүнбөйт жана баса албайт дагы дейт. Кароолчу отургуч анык экенин айтып, бошотуп туруусун талап кылган. Кезек күтүп тургандар кароолчуга баланын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген экенин көрүп туруп, бул кылган кылыгыңыз туура эмес дешкен. Эне баласын колуна алып, отургучту бошотуп берген. Кароолчу телефонунан ар кандай тамаша тасмаларды көрүп, каткырып отургучта отурду дейт Юлия. 7-октябрь күнү Жалал Абад облусундагы Кочкор Ата шаарынын Борбордук базарынан өрт чыкты. Өрт кечки саат 20:50дө чектөөгө алынып, жалпы 4 бөлүм тартылуу менен саат 21:27де толугу менен өчүрүлгөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Телсиз жоо болжол менен 400 чарчы метр аянтты жалмады. Бишкекте карызга акча берген Акчамат деген автоматтар пайда болду. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Искен Афитжанов жазып чыкты. Банкомат карыз алуучу жарандын паспортун жана манжасынын издерин тартып алып, 10 күнгө 1000 сом берет. Ага 300 сом пайыз кошуп, аталган убакыт ичинде 1300 сом кайра төлөш керек болот. Интернет колдонуучусу бул канчалык мыйзамдуу деген суроо менен улуттук банкка кайрылган. Бишкек шаарынын Фрунзе менен Осмонкул көчөлөрүнүн кесилишин кара түтүн каптаганын репортерго күбө билдирди. Анын айтымында аталган тилкеде өрт чыккан болушу мүмкүн. Учурда бул маалымат такталып жатат. Карабалта шаарында жаш түгөйлөр жуурканга оронуп сүрөткө түшүштү. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Алардын айтымында 5-октябрда фотосессия кылган жаштарды жергиликтүү тургундар сүрөткө тартып алышкан. Алар жылаң аяк болушкан жана кийимдин ордуна жууркан оронуп алышкан. Фотосессия күндүз шаардык паркта өткөн. Офигеть просто. Офигеть. Орусиянын Новосибирск шаарындагы Хилокский базарында кыргызстандыктардын катышуусунда массалык мушташ орун алды. Жалпы 200 адам катышкан тополоңдун видеосун орусиялык маалымат каражаттары жарыялады. Орус басылмалары жазгандай, алардын 50-сү камалып, 5 адам ооруканага түшкөн. Новосибирсктеги кыргыз диаспорасынын өкүлү Жаркынбай Тойтуков Акипресске бул маалыматты тастыктап, окуя кечээ 7-октябрда болгонун айткан. Алдын ала маалымат боюнча, Кыргызстандын бир нече жаранынан алардын мурдагы жердештери акча талап кылган. Акча талап кылган адам жана анын кишилери биздин мекендештерди сабап акча талап кылып, базарда иштөөгө тоскоолдук кылып келишкен дейт Тойтуков. Соодагерлер бул кордукка чыдабай Кыргызстандын тургунуна таандык Infinity унаасын өрттөп жиберишкен. Окуя болгон жерге консул барып, учурда абал туруктуу экенин айтылат. Депутат Руслан Казакбаевдин уулунун тою бүгүнкү күнгө чейин кызуусун тарата элек. Бул тойдогу сүрөттөрдөн кийин сөзү менен иши башка саясатчылар деген пикирлер арбыды. Facebook тармагынын колдонуучусу Мадумаров менен Текебаев шайлоо алдында айтышканы эсиңердеби? Өмүрбек Текебаев Мадумаров менен дебатта менде фактылар бар, видеолор бар десе, Өмүрбек Черкешевич, сиз видеого тартканды жакшы билесиз деп Мадумаров сөзгө чыккан. Адахан Мадумаров 7-апрель бийлик алмашууга катышкандарды дагы бомждар деп атаган. Эми экөө эч нерсе болбогондой тойдо отурат, кучакташып жетелешип деп кыжырданган пост жазган.
Ошондой эле Атамбаевдин аялы Раиса уулу Кадырбектин бир тойдо Райымбек Матраимов менен табакташ болуп жүргөнүнө таң калбагандар дагы жок эмес. Эми далил чогуу тойдо отурушат. Бир жакшына болуп, Бабановду Атамбаев куугунтуктап кылмыш аштырганы белгилүү. Өмүрбек Бабанов Кадыр Атамбаев менен кучакташып жүрөт. Буларга түшүнүк болбойт. Бүгүн душман, эртең дос. Баары аралаш, баары бирдей. Буларды бөлүп карап таламын талашып болушпай эле коюш керек. Кызыкчылыктарды дал келген жерден элдин ишенимин сатып кете беришет. Ишенбегиле эки жүздүүлөргө, алданбагыла деген комментарийди калтырышууда. Тогузунчу 11 октябрь күндөрү Бишкек шаарынын айрым аймактарында жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Мындай чектөөлөр оңдоо жана калууна келтирүү иштерине байланыштуу экенин мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Аталган күндөрү Васильев, Кокчетавская, Түлөбердиев, Махатма Ганди көчөлөрү жана Манас проспектиси менен чектелген аймакта газ жок болот. Жалпы 516 абонентте газ өчүрүлөт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатибековдун жарандык никедеги жубайы бар. Бул тууралуу ал өзү Марал шоу программасына маек берип жатып айткан. Үй бүлөм тууралуу айтсам, жарандык никеде жашообуз болуп келе жатат. Буюрса быйыл элден бата алып жакшы бир той кылабыз деген үмүтүбүз бар дейт ырчы. Мындан тышкары жакын арада Кыргызстан жана Орусия өлкөлөрүнө концерт кое турганын айткан. Концерттин аталышы Ош Бишкек Москва деп аталат. Буюрса Ош шаарынан баштайлы деп жатабыз. Андан соң Бишкек шаарына келип, акырында Москва шаарына барабыз да жыйынтыктоочу кече өткөрөбүз. Бул концерттин өзгөчөлүгү чыгармачылыгымды сыйлаган эң жакын мыкты күйөрмандарымды билеттер чакыруу иретинде акысыз тартууланат, деди Сатыбеков. Yaşap işte bağlısa çok Бишкек мэриясынын тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери таланты менен таң калтырууда. Театрдагы сквердин айланасында иштеп жаткан мастер алмаз жана жүк ташуучу Адилет сөзү Кожомбердиев обону Кайыповго таандык атам менен энеме ырын жеткире аткарышкан. Алардын иш учурунда ырдаган видеосу Бишкек мэриясынын расмий баракчасына жарыяланды.